Keyinki söz soruyor için Muhammed Sadıkov, Sanırbek Dışalı işte. Rahmat Törağa. Men surawum ministerin orunbasary Ulanbek Esenbekovich. Mekteptin bütürүүчүleri, okuçular mektepti bütkөндөн кийин OERT-га, Аксеске даярданып атат. Анан региондордо, райондордо, тоолуу айылдарда шаарга келип, борборго келип, акча каражатын кетирип, 50 000 сом төлөп, аркасы 20 000 сом төлөйт. Даярдык боюнча, билесиз да. Эми акчасы барлардын балдары төлөп окуп атат. Бирок карапайым элдин балдары акчасы жоктор, төлөй албастан, даярдана албастан жогорку окуу жайларга тапшыра албай атат. Мына Кыргызстанда мен билемин, окуучулардын арасында 90% ушундай кыйынчылыктар бар. Шуларга силердин кандай иш-чара болуп атат, кандай реформа кылып атасыңар, кандай механизмдер киргизесиңер, сиз оюңузду айтып койсоңуз. Чоң рахмат, Замирбек Дүйшалиевич. Бул чындыгында өтө көйгөйлүү маселе. Азыркы учурда ошо министрлик тарабынан дагы мугалимдерди, ошо предметтик мугалимдерди, ОРТнын талаптары кандай, ОРТнын талаптарына кантип окуучуларды даярдаш керек, ошол боюнча семинар тренингтерди өтөлү деп атабыз. Мугалимдер, республикалык мугалимдердин дараметин жогорулатуу институту менен биргеликте. Бул боюнча иш-чаралар өткөрүлөт. Уланбек Эсенбекович, мектептин базасына киргизиш керек да. 11 классты бүткөндө окуучу OERT-га даяр чыгыш керек да. Мына борбордо шаарларга тентип жүрөт азырчы. Сөзсүз бул маселени карайбыз. Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизгиле. Рахмат. Rahmat.